Assalamu alaikum жалпы YouTube көрүүчүлөр, силерге бир өтө сонун жаңылык YouTube'га көп деле чыгарбаган үчүн кеңири айтып берейин деп атам. Азыр Гришаны учуруп ирдик. Биз куттуктап койсоңор болот, урматтуу достор, биз ушул Матизди жеңип алдык. Бул Матиз эми Гришаныкы. Официально ушу карган алып жүргөнү Матиз чогултуп койдук. Эми YouTube'дагылар көбү билбейт. Бул кандай болгонун азыр кыскача айтып берем. Biz, 4 yıl murun, 4 yıl amolka, 4 ay murun Grisha'ga maşina alabız dep Instagram'dagılar akça çoğultkan. 60 mingdey akça çoğulgandan keyin men жаңы үй салам деп ошо менен алек болуп калып кеткен. 60 миң çoğulgan боюнчачы. Анан кечке үйгө расход кетип аткандан акча кошо албай аткам. Анан 4 ай өтүп, үйдүн стройкасы бүткөндөн кийин ошо машинени алам деп немеге бардым. Машина алган жерге автосалонго барсам, ал жердегилер дагы Гришаны таанып калып, байке калган акчасын биз берели, бизге жакшы бир реклама кылып бериңиз деди. Мен макул дедим. Канча реклама керек? 15 миң лайк чогултуп бериң деди. 200 миңден ашык просмотр алып берсеңиз, сизге калган акчасын биз кошуп беребиз. Эми калган акчасы эми оңор эмес да. Жок дегенде бир 60 миң да. Анан макул деп договор кылдык. Договор кылгандан кийин киргиздик. Бир жуманын ичинде чогултуш керек болду 15 миң лайкты. Анан мен если өзүмдөн чогулбай калса, блогер досторума жөнөтүп атып чогултам деген ой болду. Анан аны Instagramга киргизип, YouTube'га да киргизгем. Киргизгенде бир сутка эмес, бир жума эмес, бир сутка деле чогулуп калды. Азыр 25 миң лайк болуп кетти. 300 миңге жакын просмотр алып, анан ушул Матизди алдык. Буюрса менден бир сом акча кеткен жок, жалаң ушу карганын колдоочулары, биздин подписчиктер, донаторлор, силерге өтө чоң рахмат деп азыр эми Гришаны биринчи каарын көргөзгөнү бул жака алып келдик. Азыр Гришаны учурдум, кетти. Бир жума болду уч элегине. Ошондой жаңылык болуп атат. Азыр Гриша келишин кайра күтүп атабыз. Гриша келсе дагы машинени кеңири көргөзөм силерге. Кыскасын айтканда достор, ошондой кылып биз 120 миң сом, 130 миң сомдун тегерегиндеги Матизди алып алдык. Жөн гана ушу контенттин аркасынан. Не пайда дегендер бар го. Жалпысынан эсептегенде ушу Гриша келгенден бери рекламадан, YouTube'дан түшкөн акча 350 миңдин тегерегинде акча чогулуптур. Кече эсептеп чыктым. 350 миң 9 айда. Бул уже элестете бергиле. Айына бир 50 миңден түшүп турган нерсе. Анан кантип не кыласың дегендерге таң каласың да. Бул эмне ашып кетсе 2 саат. Калган иштерим деле бар өзүмүн. Тура Гриша, өзүмө да бермек. Ишо адамдарым таанып калды, звезда немелерге бардыгы. Анан бул зериктирбейт. Ошон үчүн ар бир нерсе кылганда жакшы көңүл бөлүп, жылдыңдаганды коюш керек достор. Бул азыр башталыш эле болуп атат. Дагы аздан кийин сүйлөп баштайт, командаларды аткарып баштайт. Ошол мезгилде анан дагы башталат. Мынакей урматтуу достор, силерге айткан Матиз ушул. Ушундай, мощный. Бул жакта Гриша жүрөт. Ушинтип алып, эми буюрса YouTube'га кеңири видео тарта баштайбыз. Каалаган жерибизге барып, ар кандай жаныбарларды изилдеп, бул жагына эми кызыктуу боло баштайт. Бир жылдын ичинде 17 миң гана подписчикке жете калдык. Бул деген өтө азыраак. Меники көбүрөөк Instagramга басым жасалган үчүн YouTube'да кичине азыраак болуп калды. YouTube'да акча түшөт, Instagram'дан акча түшпөйт го дегендер Instagram'дан көбүрөөк түшөт. Себеби реклама көбүрөөк да, рекламадан көп түшөт. YouTube'да стабилдүү түшүп турат. Instagram'дан түшпөй калган маалда дагы YouTube'дан түшүп турат. Ошон үчүн YouTube'га дагы көңүл бөлүш керек. Биз эми машинеге жетип алдык. Кудай кааласа бул жагына мощный болот. Жалпыңарга рахмат. Көңүл буруп атканыңарга. Подписка таштап, колдоп тургула. Бул жагына дагы кызыктуу нерселер эң башталат. Ошо силер менен жаңылыгын бөлүшүп коеюн дедим. Сүйүнүчүм чексиз болуп, бүгүн Гриша экөөбүз кеңири жүрөбүз. Саламатта калыңдар.